Тема көркөм стиль жөнүндө түшүнүк. Негизги маселелер. Көркөм стиль тууралуу маалымат, көркөм стилдин жанрлары, көркөм стилдин подстилдери, көркөм стилдин тили. Көркөм стилди адамзат байыртадан бери колдонуп келет. Анткени адам баласы аң сезимге ээ болгондон тарта сулуулукка умтулуп келе жатат жана бул умтулуу мезгилдик жана мейкиндик жагынан чексиз экендигин эч ким жокко чыгарбайт. Көркөм стиль тарыхый узак жолду басып өткөн. Жазуу жөнүндө кыргыз элинде түшүнүк жок мезгилде эле элибиз көркөм чыгармаларды жаратышкан. Элдик өзеки чыгармачылыктын башатында кыргыздар дүйнө таанымын жана сулуулук жөнүндөгү түшүнүктөрүн ыр же көркөм кара сөз түрүндө жаратып, ал чыгармаларды муундан муунга тарбиялоонун каражаты катары пайдаланып келген. Көркөм стилдин дагы бир өзгөчөлүгү тилдин коомдук бардык кызматтарын пайдалана алгандыгында. Мисалы, илимий стиль тилдин негизинен аккумулятивдик ой-пикирди сактоо кызматына, сүйлөшүү стили пикир алмашуу, иш кагаздардын стили иш кагаздардын стили жана публицистикалык стиль маалымат берүү кызматына байланыштырылып түзүлөт. Ал эми адабий стиль тексттин тематикалык жана идеялык зарылчылыгына ылайык аралаш стилдик белгиге да ээ болушу мүмкүн. Мисалы, Төлөгөн Касымбековдун Сыңган кылыч романында сүйлөшүү, публицистикалык, илимий жана иш кагаздар стилдеринин элементтерин сөздө интерпретациялап да пайдаланып, чыгарманын идеялык эстетикалык жалпы турпатын жараткан. Көркөм чыгарма адамдарга таанытуучулук, тарбиялоочулук, өсүп өнүктүрүүчүлүк, эстетикалык ырахат берүүчүлүк кызмат кылат да, ар түрдүү көркөм методдордо агымдар аркылуу өзгөчөлүктөргө ээ болот. Көркөм стиль кыргыз адабий тилинин функциялык стилдердин тобунда изилдөнүүгө жана үйрөнүлүүгө тийиш. Көркөм стиль тилдик жана экстра тилдик белгилери боюнча башка стилдерге салыштырмалуу көп катмарлуу болот. Көркөм стиль байкалуулукка ээ, ошондуктан ал тектик, түрдүк жана жанрдык жактан өнүккөндүгү менен өзгөчөлөнөт. Көркөм стилде автордук жекече белгилер да көрүнөт. Мисалы, бар болгула, түгөнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Эпикалык чыгармалар, эпостор, анекдот, жой-жомок, аңгеме, дастан, уламыш сыяктуу эски доорго жана кыssa новелла, повесть, поэма, роман сыяктуу жаңы доорго таандык подстилдерге бөлүнөт. Көркөм стилдин лирикалык тегине казал, санат, кошок, арман, ыр, тамсил, баллада, сонет, рубаий, арноора, элегия, эпитафия сыяктуу жанрларга ажырайт. Лирикалык жанрлар да өз алдынча подстилдерге бөлүнөт. Мисалы, ыр, саясий ыр, пейзаждык ыр, ашыктык ыр сыяктуу подстилдерге ажырайт. Көркөм чыгарманын драма теги байыркы гректер тарабынан негизделген. Бул чыгармалар диалогдук же монологдук формада даярдалып, анда сөз болчу окуялар каармандардын кеби аркылуу гана өнүгөт жана ал конфликт катары ишке ашат. Драма теги трагедия, драма жана комедия жанрларына бөлүнөт. Драмалык чыгармалар да подстилдерге бөлүнөт. Мисалы, турмуштук драма, лирикалык драма, социалдык драма болот. Көркөм чыгарма теги жанр жана подстилдерге ажыраган, ыр же кара сөз түрүндө даярдалган, биринчи кезекте эстетикалык максатты көздөгөн текст болуп саналат. Көркөм адабияттын тили өзүнүн образдуулугу, таасирдүүлүгү жана экспрессивдүү эстетикалык касиетке ээ болушу менен стилдин башка түрлөрүнөн айырмаланып турат. Көркөм стилде дайыма эске алуунчу көптөгөн каражаттар бар. Алар троптор жана стилистикалык фигуралар. Тропторго метафора, метонимия, синонимдуга, ирония, эпитет, гипербола, литута, салыштыруу жана башкалар кирет. Ал эми стилистикалык фигураларга анафора, эпифора, кайталоо, градация, эпистрофа, чынжыр жана башкалар кирет.